Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 28. Өткөн учурдун байлыгы. Ушул сыяктуу кырдаалда бизге жардам кантип келгенин башкаларга көрсөтүңүз. Так ушул нерсе биздин жашообузду барктуу кылат. Жараткандын колунда биздин мурдагы караңгы жашообуз эң чоң байлыкка айланат деп ойлошуңар керек. Башкалардын жашоосун жана бактылуулугун ачкычы. Сиздин тажрыйбаңыз башкаларды кайгыдан жана өлүмдөн аман калууга жардам берет. Бул пайдасыз көрүнгөн жылдардын баары текке кетпегенин билүү мен үчүн кандай белек. Уят болгон жана чөгөлөп жашаган жашоо тажрыйбаларым башкаларга алардын айыгып кетүүсүнө жардам берүү үчүн эң күчтүү курал болуп саналат. Уяттын жана үмүтсүздүктүн тереңдигин билип, мен сүйүү жана боорукердик менен кол суна алам жана мен билем, мага Кудайдын ырайымдуулугу жеткиликтүү экенин.